шайтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қор болған ахуалында ушундай эшиктин алдына келиптир. Эшиктин алдына келиптир. Келип, анан туруп калыптыр. Өз кейпинде келиптир. Самтыраган, шүмшүйгөн, қор болгон ахуалында. Анан Аллахтын элчиси пайгамбарыбызга карап, "Эй, шайтан, эй иблис алейхилан, сага эмне болду?" десе, айтат экен, Аллах Таала өкүм берди. Өз кейпиңде жүрсүң, өзүңдүн кандай болсо көрсөтөсүң. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам немеге, сахабаларга. Анан ал эмне сураса жооп бересиң деди. Мен азыр болбосо күйгүзүп салам деп айтты. Эми карагыла. Биринчи пайгамбарыбыз, шайтан, лаанаты. Кор болгон экенсиң. Бул сен кыямат күнүнө чейин кор болосуң. Ахиретте тозокко түшүп кор болосуң. Дегенде болду, токтот деди. Токтот болду. Мага суроо бер, мен жооп берем. Кетем сенин жаныңан. Айтчы шайтан дейт. Сен кимди жаман көрөсүң? Сени жаман көрөм. Сен жаман көрөм. Андан кийинчи сенин аркаңан ээрчиген ар бир такып адамды жаман көрөм деген экен. Ошо себептен субханалла, кээ бир адамдар, шайтан кейпинде жүргөн адамдар бар да, сен сакал коюп алсаң, хиджаб кийип алсаң, илим алып баштасаң, дават вааз кылып атсаң, жаман көрөт. Ушундай тиркей келип, кыжарат болуп турат да. Шайтан өзү мындай жанакындай кейиптели бирөө болду. Адамдар да шайтандар болот субханалла. Ошон үчүн Алла Таала айтканда, адамдардан болгон шайтандардан сактанам депчи. Ушундай экен. Анан ага ушунчалык мындай айтайын деген максат эмне? Эгерде пайгамбарды жаман көрүп аткан болсо, пайгамбарлар эмне? Алымдар пайгамбарлардын мураскору экен. Ошол себептен ал жаман көрөт. Ошол себептен дайыма алымдарга ташыртылып турат. Аларды жамандап турушат. Илимдүүлөр жаман көрүшөт шайтан. Ошон үчүн адамга бир аялга болсун, эркекке болсун, жанакындай бир эмелерди жөнөтүп, өзүнүн аскерлерин жөнөтүп, алардын аркасынан тиштетип, аркасынан жаман көрсөтүп турат. Кээбирлер мисалса бир алым жактырып жүрсө, бирөө келет да айтат, аны сен ыхласыңды чыгарыш үчүн айтат, бул алым момундай, бул жери туура эмес. Момундай сен ыхласыңды алып салам. Ошентип ана сен деген башыңды айлантып турупчу, анан кимге эметерин билбей алганда, анан илими жок жанагындай. Башында айттым го, алымдардын бардыгынын силсила деп коет, чынжыры болот. Өзүнүн устаздары бул устаздан бул устазга өтүп отуруп, акыр түбү барып туруп пайгамбарыбызга барат. Чынжыр менен илим бар. Ал эми жана шайтандын болсо куйругу үзүлгөн, ошон менен анын устазынын чынжыры жок. Абдекен чынжыры жоктордун баардыгы маскабы жок. Маскабы жоктун болсо эмне акыйдасы жок, акыйдасы жоктун эмнеси? Адеби жок. Ошон менен ошонун аркасынан ээрчип эле шелпейип жүрүп калышат, эмне кыларын билбейчи. Ушундай шайтан ушундай экен. Ошон менен субханалла, шайтанга миңдей такып адамдар мындай бир намаз окуп атканда караганда дейт да, аны тете бурчта бир алымдын уйку кылып турган жагатта. Ошо уктай берсин дейткен алымдычы. Чөөлөр, чөө бар го, чөө. Миң чөө бир арстанга тең келет да. Миң чөө бир арстан ойгоно турган болсо кышыттырылды. Алым ошондой шайтанга. Коркот анан жаман көрөт. Эмне үчүн десе субханалла, алымдар бул дүйнөдө шамчырак. Караңгылыкта алдыга прожекторду шамды кармап алып, же болбосо мындай факелди кармап алып, отту кармап алып, фонарикти кармап алып, нурду кармап алдыга кетип барат. Алдыга кетип барат. Аркасынан ээрчиген адам адашпайт. Ал эми субханалла, кимде ким өзү эле илим жок боло турган болсо, ал караңгы турат. Караңгыдан бата, ошо шайтан өзүнө караңгыларды чогултат. Караңгыларды чогултат. Эми карабайсыңар, шайтандын ошол эмне кантип ибадат көйдү алдап коюшу мүмкүн, намаз окуп атпай деп ойлошуңар мүмкүн да турабы? Субханалла, шайтандын 70 миңден ашкан сеткасы бар экен, тору бар экен. Ошонун дейт, 100-90% дин менен экен да. Дин менен алдайт экен. Биягы сен момун болсоң такы болуп каласың. Эгер такы болуп баратсаң, кой эл көрбөсүн, рия болуп калат деп мындай кылбай калат экен. Кээбирлер дайыма мешит каттайт да, күнөө мешит айтат экен. Сен эле каттай бересиң, башкаларды каттасың, сен уже каттап бүттүң дейт экен. Ошо менен мешитке каттабай калат экен, барбай калат экен. Кээбирлер айткан, даватка чыгар, сен эле чыгып жүрө бересиң дейт экен. Как будто субханалла, эмнекен? Сен эле кылып аткандай. Ушундай экен. Демек эмнекен? Биз баарыбыз илим алышка пайгамбарыбыздын бизге далалат кылып түртүп аткан нерсе ушу хадисте бар экен. Бирок дейт да, ошол кимден коркот десе, шайтан кайсы алдынан коркот десе, илими бар, анын амалы бар экен.